Президент Садыр Жапаров чакан жана орто ишкерликти колдоо тууралуу жарлыкка кечээ кол коюп, өкмөткө көзөмөл кассалык аппараттар боюнча айып пул өлчөмүн жана бирдиктүү салык ставкасын төмөндөтүү чараларын көрүүнү тапшырды. Министрлер кабинетине тийиштүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизүү тапшырмасы берилди. Ал эми улуттук банкка коммерциялык банктардын көзөмөл кассалык функциясы бар пост терминалдарды милдеттүү түрдө колдонуусун камсыздоо талабы коюлду. Бул чыгарылышта ушул тууралуу кенен сүйлөшөбүз. Суроолорубузга мамлекеттик салык кызматынын товарларга байкоо жүргүзүү механизми жана ККМди киргизүү боюнча башкармалыгынын башчысы Азат Алманбетов жана экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков жооп берет. Берүүнү мен Амантор Шергазиев алып бармакчымын. Саламатсыздарбы мырзалар? Студиябызга кош келипсиздер. Кечээ күнү президент тарабынан кол коюлган жарлыктын бир азын улак үстүртөн айтып өттүм. Негизинен баягы чакан жана орто ишкерлик субъекттерге кандай шарт, кандай жардам, кандай көмөк болгону турат. Бир кененирээк майдалап, конкреттүү түрдө, деталдуу түрдө сөз кылсак. Кимиңиздерден баштасак туура болот? Кубаныч мырза, сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу ушул президенттин жарлыгына ылайык ушул ККМге өтүү максатында мындай бир нече колдоо көрсөтүлүп, тапшырма берилип жатат. Эми салык реформаларды силер деле көрүп жүрөсүңөр, биздин жарандарыбыз, ишкерлер деле көрүп жүрөт. Абдан катуу азыркы учурда реформа болуп жатат. Бул ушул көзөмөл кассалык машина эле эмес, бул жалпы ушу салык процедураларын фискалдаштыруу процедуралары кирип, ал жерде электрондук эсеп фактура, товарларды маркалоо, көзөмөл кассалык машина жана көп башка компоненттер да кирет. Анан эң азыркы учурда мындай коомдукта талкуу болуп, ушул ишкерлердин дагы көйгөйлүү маселелери болуп жаткан көзөмөл кассалык машина болуп жатат. Негизи бул ККМ 94-жылдан баштап мыйзам чыгып, ошондон бери этап менен кичинеден кирип жаткан. 2016-жылы ККМ онлайн деп жаңы мындай кирди жана 2020-жылы программдык ККМ деп жана телефонго көчүрүп алып, ушинтип иштесе болот деп. Мындай айтканда, бул ушул заманбап технологияларга биз дагы мындай башка дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдөн калбай ушундай технологияларды киргизип жатабыз. Албетте, мына ишкерлер дагы канча мындай жолугуштар болуп жатты, мына жылдын башынан баштап көп ошол талкуу болуп, биздин жетекчилер, президент, кабинет министринин төрагасы дагы өздөрү дагы түшүндүрүп, базарларга дагы барып, ишкерлер менен дагы жолугуп, ушундай чоң жумуш болуп жатат. Анан эми ушул жолугуштардан бир мындай көйгөйлүү маселе болуп, ошол ишкерлерден 20дай ишкерди ошол жумушчу топко киргизип, мындай тыкыз иштешип, кандай маселелер бар, эмнеге каршылык болуп жатат, эмне себеп болуп атат, ошону кантип чечиш керек деп, ушул жумушчу топ иштеп, анан ошол жерде көйгөйлүү маселелер болду. Бул жана айыптарды төмөндөтүү маселесин көтөрүштү. ККМ колдонбогондугу үчүн айып. ККМ колдонбогону үчүн. Жана ушул патент менен көбү иштейт. Анан ошол жумушчу топтун ичинен өздөрү айтышты, 8 миллион мурунку салык кодексте деле жана азыркы иштеп жаткан кодексте, салык кодексте патент менен иштей турган ишкер жылына 8 миллиондон акча жүгүртүү көлөмү ашпаш керек деп мурун эле жазылган. Бирок тилекке каршы 8 миллиондон ашып деле иштеп жатышкан. Патент жатышкан. Өздөрү деле ачык айтышты. Эми биз айттык, эми буга чейинкини мындай айтканда көз жумуп, бир мындай отуруп иштеп чыгып атабыз. Келечекти ойлойлу, ушундан ары туура мыйзам чегинде иштеш керекпиз деп алар менен иштешип, анан ал жерде ошол бир маселе чыкты. Эгер 8 миллиондон ашсак, анда же жалпы режимге, же бирдиктүү салык режимге өтүш керекпиз. Бирок бирдиктүү салык режимдеги ставкалары соода ишмердүүлүгүндө 4% деп көрсөтүлгөн. Бул накталай болсо, накталай эмес болсо 2%. Ошол ставкалар бизге абдан жогору, ушуну карап көрбөйлү деп, анан президенттин жарлыгында ошол маселе тапшырма берилип жатат.
ошол ставкаларды төмөндөтүп 30 миллионго чейин болсо 0,5% деп, 30тан ашып 50ге чейин болсо 1% болсун деп, бирдиктүү салык, бул? Бирдиктүү салык режими боюнча ошол биздин ишкерлер менен иштешип, мындай айтканда ушундай жардам, колдоо берели. Бирок ушул ККМди, электрондук эсеп фактураны колдонуш керек деп, мындай айтканда ушуга өткөнгө бир мындай шарттарды түзүлүп берип атат да. Демек, кече чыккан президенттин жарлыгы буга чейин жана бир айдын айланасында иштеген жумушчу топтун сунуштарын эске алуу менен чыгарылды. Туурабы? Ошентип айтсак болот. Сиздин мамлекеттик салык кызматынын түшүндүрмөсү? Бул жарлык катарында айта кетерибиз болсок, биздин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде бизден азыр эң эле биринчи пунктусунда укук бузуу боюнча айыппулдардын өлчөмүн карап чыгуу тапшырмасы берилген. Белгилей кетсек, азыркы иштеп жаткан укук бузуу кодексинин негизинде контролдук кассалык чектерди бербегендиги үчүн айып пулу жеке жактар үчүн 3.000 сом каралган, жана юридикалык жактар үчүн 13.000 сом каралган да. Ошо биз жогоруда белгиленип кеткен жумушчу топтун алкагында көптөгөн сын пикирлер айтылган бул тууралуу. Себеп дегенде бир 50 сомдук же 100 сомдук чектерди бербей калсак 13.000 сом штраф салып, айып пул салат экен деп, же ошол пулдарды карап бериңиздер деп өтүнүчтүү болгон. Ошонун алкагында азыр бизге тапшырма берилип жатат. Минималдык айып пулдан баштап жогорулап, биринчи бузууга мисалы эң кичи айып пул салынса, ошол эле жеке ишкер ушу бузууну бир канча бир убакыттын ичинде кайталай турган болсо, анын айып пулунун өлчөмү уже жогорулат. Ошол алкагында азыр биз иш алып баратабыз. Андан кийин сунуштарыңыздар кандай сиздердики? Жеке салык кызматы катарында айта кетсек, биз негизи айып пулдардын өлчөмүн өтө төмөндөтүүгө каршыбыз. Бирок ошентсе дагы азыркы мезгилдин талабына жана өзүбүздүн жарандарыбыздын суранычын эске алуу менен өлчөмдөрдү кароого азыр дайынбыз. Бирок ошентсе дагы өтө жанагындай салык төлөөчүлөр улам чаралардын колдонгондуна карабастан мыйзам бузууларын уланта бере турган болсо, андай салык төлөөчүлөргө өлчөмдөрдү азыркы иштеп жаткан өлчөмдө эле калтырууну биз ошондой сунуштабыз да. Эгер эми ишкердикте ар кандай болот да, кээде кассир унутуп калгандыктан уруп коет, бир жолу эле кайталануучу нерсе боло турган болсо, андайларга биз өлчөмдү карап ылдыйга түшүрүүгө аны карап жатабыз да. Жарлыкта сатуудан алынуучу салыктын ставкасын жогорулатуу деген пункт бар экен. Буга кандай түшүндүрмө берет элеңиздер? Бул буга чейин жана бирдиктүү салык режимдеги ставкаларды төмөндөтүү менен сатыктан алынган салык болсо жогору болуп жатканы бул түздөн түз байланышы бар. Анткени азыркы учурда канча салык төлөнүп жатса, ошол кандай ставкалар белгиленсе, ошол мындай айтканда салык жүктү өтө мындай төмөндөтүп салсак, мындай айтканда бюджетке да кандай таасир этет деп, анан ошол ишкерлер менен да иштегенде мындай маселе болду да. Эң биринчи товарды бирөө өндүрөт же импорт кылып алып келет. Ошол ишкерлер негизи ошол жалпы режимде иштешет. Бул мындай айтканда чоң ири компаниялар. Анан ошолордо бүт ошол жана салык жүгү ошол эң башында бир болсун. Анан болсо канча жолу сатылса ошол товар, мисалы колдон колго өтсө, 2-3 жолу сатылат да. Мисалы эгер Бишкекте өндүрүлсө, биздин бирөө ташып барат, региондорго бирөө ташып барат.
Бирөө дүңүнөн сатат, бирөө чекене сатат. Региондо болсо анан дүкөн сатат. Анан мындай айтканда ошол ар бир ошол цепочкада ким кандай болбосо ошондой көп жүгү болбой, ошол 2-3 жолу саткандарды кичине эле болуп, анткени алар деле биз деле ошол ишкерлер менен иштегенде бир мисалды келтирип, сахардын мешогун алып, ошол жерде бир мешокко мисалы эң акыркы ошол дүкөнгө келген ал 50 сом кошуп экен. Бирок эгер ошол бирдиктүү салык режимге өтсө, ал жерде бүт ошол товардын баасынан процент төлөш керек. Ошондуктан биз ошол өндүрүш компаниялары дагы өздөрү келип, алар дагы айтышты, ошол бизден сатып алгандарга эме албай, мүмкүн ошол бир ошол 2% бизге дагы кошуп койгула. Биз бир төлөйлү, мындай айтканда, ошол товардын эң мындай салык жүгүн. Андан кийин ошол 2-3 жолу кандай саткандар, алар болсо мындай 0,5 же 1% эле төлөп, ошондой сатылсын деп. Ошондуктан ушундай мындай механизмге кирип, жарлыкта да ушундай тапшырма берилип жатат. Мындай айтканда, бул жерден азайтып, өндүрүш же импорт алып келгендерге кичине көбөйтөлү деп. Бирок мындай айтканда, бюджеттагы терс таасири болбош керек бюджетке. Жана ишкерлерге дагы ыңгайлуу, азыр мына көп ишкерлер бизге мындай көңүлүү маселе болуп, ой пикирин көтөргөндөр ошол эме болуп атат да, ошол дүкөнчүлөр болуп атат, ошол соода жүргүзгөн ошол алып саткандар болуп атат да. Анан эме болсо, ошол өндүрүш, импортто болсо, булар эми чоң компаниялар, бухгалтериялары бар. Булар мындай айтканда, бүт ошол салыктарды төлөп, ошондойго биз дагы мындай сунуш болот да. Дагы бир маселе, салык салуунун патенттик системасына тиешелүү иштин түрлөрүн оптималдаштыруу. Мындайча айтканда, патент колдоого кандай болуп оптималдаштыруу болсун, сиздердин сунуш? Бул оптималдаштыруу боюнча айта кетсек, азыркы күндө бизде патенттин түрлөрүнүн 2 түрү бар. Бул ишкердик жүргүзүү боюнча патенттин түрлөрү жана индивидуальный трудовая деятельность деп коет. 2 патенттин түрү бар. Бирок биз азыркы салык кызматы электрондук форматка өтүп, фискализация жагында иштерди алып барып, көптөгөн компоненттерди киргизгенде, бизден азыр аналитический системалар иштеп баштаганда, ушул патенттин ишкерликтин түрүндө көптөгөн биздин недобросовестный налогоплательщиктерибиз ошону патенттин түрүн колдонуп, салыктан качуунун жолдорун уже колдонуп келаткандыгын биз аныктаганбыз. Ошол патенттин түрлөрүнүн арасында 1-2-3 иштин түрү бар. Ошону көбүрөөк колдонушат. Бул жанагы машинадан сатуу деп коет. Машинадан товарларды алып, машина менен сатабыз дегеничи. Бул иштин түрү патентке киргизилгенде, бул жанагындай чакан кичи бизнестерге болчу да, жана өзүнүн машинасында өзүнүн сельхоз продукциясын сатканга колдонулсун деп. Негедир азыркы күндө болсо буну жалпы товарларды сатабыз деп, миллиондогон товарларды ошол патент аркылуу алып өтүп салыктан качышып атат да. Анан ушундай дагы иштин түрлөрү бар, биз ошолорду карап чыгалып атабыз. Айрым патент түрлөрү кыскарышы мүмкүн. Айрым патенттердин түрлөрү кыскарышы мүмкүн. Бирок ошондой деле белгилей кетчү нерсе, биз салык төлөөчүлөр менен жолугушуу иштерди алып барганда, алар тараптан да сунуштар түшкөн, салык патенттин түрлөрүн кеңейтип, бир иштин түрлөрүн киргизип бергиле деген сунуштар болгон. Биз аларды да карап жатабыз. Мисалга айтып кетсек, бул чач тарачтар, сулуулук салондору, ошондой жеке ишкерлер бар экен бизде. Кээ бирлери сулуулук салондордон кичинекей креслону аренда алып иштеп аткандар, кээ бирлери өзүнүн үйүндө иштеп аткандар. Ушундай жеке өзү менен өзү иш алып барып аткан субъектилер үчүн патенттин түрлөрүн карап берүүгө биз азыр карап жатабыз да. Дагы бир өзгөчө бөлүп мен атайын белгилеп алдым эле жарлыктан. Орточо айлык эмгек акысынын деңгээли жалпы республика боюнча эмгек акынын орточо деңгээлинен 50% жогору болгон ишканалар жана уюмдар боюнча маалыматтарды эске албастан, тандалган салык режимине карабастан, жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкаларын райондордо жана шаарлар боюнча орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнө
6% өлчөмүндө белгилөө. Демек буга чейин 10% болуш керек эле. Бул 6%га түшүп атат. Мен туура түшүндүмбү? Азыркы учурда патент менен иштеп жаткандар 6% төлөшөт. Бул мындай айтканда ошол жана чоң ири компанияларды эске алынбаган орто айлыктан 6% төлөп жатышат. Анан биз жана айтып атпайбызбы, 8 миллиондон көбү ашат экен. Ошол бирдиктүү салык режимине өтүш керек деп. Ошол бирдиктүү салык режимине өткөнгө мындай айтканда шартты түзүп, бирдиктүү салык режиминдеги ставкаларды жана төмөндөтүү тапшырма берилип жатат. Ошол эле учурда бирок камсыздандыруу төлөмү бул ошол режимде өтсө 10% болот. Страховой полиспи бул? Камсыздандыруу төлөмдөрү 10% болуп калат. Бул 10% ошол орто айлыктан. Бул жана кыскартылган орто айлык эмес, ошол толук орто айлыктын 10%. Мындай айтканда, жөнөкөй айтканда, мурун патентти алып жүргөндө ошол камсыздандыруу жана полис 700-800 сом төлөнсө, бирдиктүү салык режимге өткөндө мындай айтканда 2 эсе 1700-1800 сом болуп кетет. Ошондуктан ошол жерде дагы нааразы болбосун, ошол бирдиктүү салык режимге өткөнгө шарт түзөлү деп, мына ошол президенттин да жарлыгында тапшырма берилип жатат. Бирдиктүү салык режимине өтсө дагы мурункудай патент алып жүргөндөй ошол камсыздандыруу төлөм болсун деп. Демек, бул жерден дагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилиш керек. Азыркы учурда соцфонд менен чогуу иштешип жатабыз. Айрым ишкер субъекттер, орто жана чакан ишкер субъекттери ККМ колдонуудан бошотулсун деди. Кимдер бошотулушу мүмкүн? Бул жарлыкта өзү көргөзүлгөндөй, бул айрым субъекттер, бул жана окууларда, ашканалар жана буфеттер услугасын көргөзгөн субъектилер үчүн. Сөзсүз эле окуу жайларбы? Маселен, ар бир министрликте бирден буфет, ашкана бар да, алар да бошотулушу мүмкүнбү же? Жок, алардыкы контролдук кассалык машиналардан азыр каралбай эле. Азыр окуу жайда өңгөсү айта кеткен бул орто мектептерде. Себеп дегенде орто мектептен дагы ушундай ашкана кармаган субъектилердин кайрылуусу боюнча балдардын окуучулар көп келгенде алар жана контролдук кассалык басканга жетишпей калабыз дейт. Анан сатып алган товардын баасы деле өтө деле жогору эмес. Ошол себептен алар ушундай суранычтар менен кайрылган себептен биз ошолорду карап жатабыз. Бул мектептер үчүн. Мектепте. А университеттер? Университеттегилердикин дагы азыркы кароодобуз. Бир эле белгилүү кетчү нерсе, буфет ашканаларда тамеки, арак, спирттик ичимдиктер сатылбаш керек. Бул эң көйгөйлүү шарт. Андан тышкары дагы биз чакан жанагындай прилавкаларды көчөдө коюп алып, же болбосо киоск, ларёктор менен соода саттык кылган жанагы айыл чарба продукциясын жана улуттук суусундуктарды саткан ишкерлер үчүн дагы бошотуулар дагы. Улуттук суусундук дегенде биз көчөдө туруп алып, жана кол чатырдын астында сатып аткан тан, артезиан, шорону түшүнөбүз, туурабы? Да, туура. Ошодо шоро артезиандан тышкары дагы биздин дагы кичинекей чака ишкерлерибиз бар. Алар дагы өздөрүнүн жана жеке продукциясын саткандар, ошолор дагы ушул категория субъектилерге кирип кетет. Жарлыктан да тышкары контролдук кассалык машиналар боюнча бул азыркы маалда базарларда жана чакан базарларда иш алып барган ишкерлер үчүн контролдук кассалык машинанын колдонуу мөөнөтүн, бошотулган мөөнөтүн тапшырма берилген карап чыгууга боюнча. Азыр дагы кийинкиге жылып атат. Жылдыруу боюнча. Бул контролдук кассалык машинанын эң белгилей кетчү нерсеси, биз Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгынын негизинде 12 айдагы кирешесинин өлчөмү 8 миллиондон ашпаган ишкерлер үчүн азыркы иштеп жаткан салык кодексинде бирдиктүү салыктын 0 ставкасы каралган. Бир эле шарты бул контролдук кассалык машина колдонуу. Азыркы кезде ушул 0 ставкасын мөөнөтсүз
колдонууга шарт түзүлүп, долбоор иштелип чыгып, азыр алдагы каралууда. Бул эмне демекчи? Биз айтып жатабыз, патенттен бирдиктүү салыкка өтүп, контролдук кассалык машина менен иштеп, ачыкка чыккыла депчи. Азыркы кезде бизде 8 миллиондук товар обороту жетпеген субъектилер уже нулевой ставканы колдонуп иш алып барып жатышат да. Бирок ушу нааразылык жаратып аткан, нааразычылык көргөзүп айтып жаткандар булар уже 8 миллиондон ашып кетип жаткан субъектилер болуп саналып атат да. Гүл саткандар? Гүл саткандар алар дагы контролдук кассалык машинадан бошотулуусу каралып жатат. Бирок контролдук кассалык машинадан бошотуу деген себеп бул салык төлөөдөн бошотпойт. Патент менен иштей берет. Патент менен иштей берет. Патент менен. Бирок патент менен ушул эле ишкерлер патент менен иштегиси келбей, жанагы бирдиктүү салыктын 0 ставкасына өткүсү келсе, кааласа колдоно берсин. контролдук кассалык машинаны алып иштей берсе болот. Анан белгилей кетчү нерсе, контролдук кассалык машинаны камсыздоо үчүн азыр салык кызматы тарабынан бир иштер жүрүп жатат. Азыр 10 миңге жакындай контролдук кассалык машиналарды сатып алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Андан тышкары биз ар тараптуу иштерди карап жатабыз дагы, ушундай өзүбүздүн ишкерлерге контролдук кассалык машиналарды камсыз кылуу боюнча. Улуттук банк менен бирге деген эң акыркы берен экен. Ушул боюнча кандай түшүндүрмө берет элеңиздер? Кыргыз Республикасынын улуттук банкына, финансы министрлигине караштуу салык кызматына убакыт режиминде маалыматтарды өткөрүп берүүнү, пост терминалдарды милдеттүү түрдө колдонууга, коммерциялык банктардын өткөрүү боюнча таасирдүү чараларды көрүү сунушталсын. Бул боюнча түшүндүрүп бере кетсек, азыр биздин мамлекеттик программаларда тиги безналичный расчетко өтүү боюнча иш чаралары уже көптөн бери эле келе атат. Бирок азыркы жүргүзүлүп жаткан иш чаралар жетиштүү деңгээлде жакшы жүрбөй жатат да. Азыркы бизде коммерциялык банктар ишкерлерге жанагы банктын карточкасы менен төлөөгө мүмкүнчүлүк болуш үчүн пост терминалдарды таратат да. Эми азыркы заманбапка жараша көп эле жерлерде ушул пост терминалдар жаңы модельдери чыга баштаган. Жаңы модельдери бул ичинде контролдук кассалык машинаны камтыган пост терминалдар бар да. 3 в 1 деп. Ошол себептен мамлекеттин жүргүзүп жаткан эки программасын бир эле калыпка алып келип, бир эле жолго салуу максатында жарлыкта ушундай биздин улуттук банкка коммерциялык банктардын ишинин саясатын алып баруучу жана көзөмөлдөөчү орган катарында ушундай сунуштар каралган да. Пост терминалдардын санын көбөйтүү маселеси болуш керек. Пост терминалдын дагы санын көбөйтүү, жакшыртуу, параллельно контролдук кассалык машинанын дагы өлчөмүн көбөйтүү. Себеп дегенде пост терминалдарды көбүнчө бул коммерциялык банктар тарабынан таратылат. Ошондо коммерциялык банктар пост терминалды контролдук кассалык машинасы бар функция пост терминал алып келип тарата турган болсо, биз эки маселени эле бир эле бүтүрүп коюп атабыз да. Бүгүнкү күндө канча колдонуучу болду ККМде? Бүгүнкү күндө азыр 50 миңге жакын контролдук кассалык машина уже орнотулуп ишкерлер колдонуп жатат. Андан тышкары дагы биз 50 миңге чейин дагы контролдук кассалык машиналарды талап болуп жатат, ошону койдурганга. Демек, бир жыл аягына чейин 100 миңге жетип калышы мүмкүнбү колдонуучулар? Жылдын аягына чейин деп айтыш, анткени жарлыкта айтылып атпайт мөөнөтүн узартуу боюнча. Анан бизде 2016 жылдан бери киргизип келатпайбызбы контролдук кассалык машинаны. Биздин өзүбүздүн мурунку киргизип келаткан опыттар боюнча мөөнөт жылгандан кийин биздин ишкерлер активдүүлүк токтоп калат. Активдүүлүгү токтойт дагы, мөөнөттүн бүтөрүнө бир жумалык калганда анан чырылдап баштайбыз. Активныйраак болуп, баягы жетишпей, кайра аны мөөнөттү узартууну сурана башташат да. Бирок эми ага жеткирбеш үчүн азыр салык кызматы тарабынан түшүндүрүү иштерин мындай ар бир райондо
түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү биз пландаштырып жатабыз. Бирок азыр жергиликтүү салык кызматтары жерлерде бул түшүндүрмө иштерин улантып келүүдө. Мөөнөт жылатып атпайсызбы? Канча убакытка жылышы мүмкүн? Мөөнөтүн жылдыруу боюнча биз азыр экономика министрлиги менен чогуу карайбыз. Ошондой эле бизде жанагы түзүлгөн жумушчу топ бар. Ошонун алкагында карайбыз. Бирок биз айта кетчү нерсе, жаңы эле айтпадым, мөөнөтүн канчалык жылдырсак дагы бул эффективдүү болбойт. Себеп дегенде активдүүлүгү азайып, ишкерлер келбейт да. Ошол себептен биз убакыттын узартышын бул жылдын аягына деп сунуштап жатабыз. Ал эми Мурдагыдай 1-2 жылга чейин жылышы мүмкүн эмес. 1-2 жылга жылышы мүмкүн эмес. 1-2 жылга жыла турган болсо, ал уже контролдук кассалык машинаны киргизбей эле коелу деген түшүнүк болуп калат да. Элдер көнүп калат, анын уже кереги жок деген. Бирок мөөнөттү өтө узартууга биз ушундай бирок ал дагы уже каралууда да. Сиздердин позиция, салык кызматынын позициясы сунушу ушул. Бул эми жарлык чыкты, эми мыйзам менен жогорку кеңешке кирет күздө. Ооба, азыркы учурда жумуш башталды. Мыйзам долбоорун азыр иштеп чыгып, буюрса ошол күзүндө жогорку кеңешке киргизип, ошол жерден кабыл алып, анан негизи ошол азыркы учурда ошол реформалар катуу болуп жатканынан кээ бир ишкерлер чын эле мындай айтканда кыйналып, жаңы кирип атат, мындай өмүр бою мындай көмүп калган, бир мындай иштеп жатып анан азыр кичине өзгөртүүгө дагы кыйыныраак болуп жатат. Кээ биркилер көңүлү бар, бирок ошол кыйналып жатат. Кээ биркилер болсо мындай айтканда көңүлү жок болуп атат да. Ошондуктан биз дагы мына айтып кетели, айтып атабыз, ишкерлер менен жолукканда дагы түшүндүрүп, негизи бул эми салык деген бул өзүбүздүн өлкөбүзгө мындай өнүгүшүнө эле салым да. Канчалык салык көбүрөөк чогултса, ошончолук мамлекетте мүмкүнчүлүк болот. Ошол эле айлыктарды көтөргөнгө, ошол биздин жарандарыбыздын жашоосун жакшыртканга. Ошол эле жолдордун салынышы, ошол эле мектептин, ошол эле бала бакча, ошол эле оорукананын салынышы. Ошондуктан азыр мына президенттин да, Садыр Нуркожоевичтин да жарлыгы бул толук кандуу ошол ишкерлерге ошол жаңы ошол реформа, жаңы ушундай механизмдерге өткөнгө шарт түзүү жана колдоо болуп жатат да. Чоң рахмат мырзалар, убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз чакан жана орто ишкердик субъекттерин колдоо тууралуу чыккан президенттин жарлыгы, ошол эле учурда анын маани маңызы, каралып жаткан жеңилдиктер, ишке ашуу процесси, КК маселеси тууралуу сөз кылдык. Саламатта туруңуздар.